Россия Федерациясынын жарандыгы же жашап турууга уруксаты бар чет элдик айдоочулар эми өзүнүн улуттук айдоочулук күбөлүгүн Орусиянын күбөлүгүнө алмаштыруусу керек. Ал эми чет өлкөдөн айдоочулук күбөлүгүн алган орусиялыктар да Орусия Федерациясына киргенден кийин 1 жыл ичинде аны алмаштырууга тийиш. Аталган мыйзам 2024-жылдын 1-апрелинде күчүнө кирет. Бул тууралуу Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. 1 апреля текущего года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года номер 196 ФЗ о безопасности дорожного движения и в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В целях реализации нововведений приказом Министерства внутренних дел России от 5 марта 2024 года номер 90 внесены соответствующие изменения в административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Баса белгилей кетчү нерсе жашап турууга уруксаты же Россия Федерациясынын жарандыгы жок болгон учурда өзүнүн улуттук айдоочулук күбөлүгүн Орусиянын айдоочулук күбөлүгүнө алмаштыруусу талап кылынбайт.